Саламатсыңар урматтуу достор. Силерге деген мен бүгүн кантип бизнес кылууну үйрөтөм. Кризис бүткөндөн кийин сиздерге көптөгөн акчалай алып келе турган бизнес идеяларды айтам. Пандемия көптөгөн бизнес тармактарды талкалап таштады. Бирок эгерде азыркы рынок упадкада болуп турганда бизнести өрчүтүүгө оңой болот. Ошол бизнести үйрөнөйүн десең, жакшылап видеону карап отуруп менин телеграм каналыма подпискага чыгыңыздар. Коворкинг центр деген эмне бул? Коворкинг центр деген азыркы учурда аябай керектүү бизнес идея. Анткени коронавирус болуп башталгандан бери бүт тармактар, кафе, ресторан, офистер иштебей калышты. Буюрса коронавирус бүткөндөн кийин коворкинг керек болот. Коворкинг деген переговорка деген сөз. Сиздер деген бизнес кылыш үчүн коворкинг бизнес. Биринчиден силер деген помещениени арендовать этип аласыңар да, ошол жакты помещенияны переговорный кыласыңар да. Сиз деген башка бизнес компанияларга переговор кылып бере турган зал кылып бересиңер. Бул залда болсо силер биринчи покупательдер аз болот, бирок покупательдер ошо коронавирус күчөгөн сайын сиздерге покупательдер өстөрү келе баштайт. Анткени переговор кыла турган жерлер калбай калат. Азыр болсо бизнес курчуп баратат. Биринчиден силерге деген мебель керек. Мебелди сиздер деген местный предпринимательдерден арендага алсаңыздар болот, же болбосо кредитке же 2 жылга келишим түзүп 2 жылдын ичинде төлөп берем деп алсаңыздар болот. Бул бизнеске болжол менен 500 000 сомдой кетет. Силер деген 6 ай 7 айда бул бизнестеги окупать этесиңер. Экинчи бизнес, сиздер деген интернет магазин ачсаңыздар болот. Бул кандай магазин деп айтсам, силер бул азыркы учурда карантин учурда компьютер колдонгондор көп болушту. Бул карантинден кийин жашоо деген компьютер аркылуу өтө баштайт. Жана ошол компьютерден көп киши деген бели бүкрөйүп калат. Жана ошо корректор бел бүкрөйткүчтү түздөгүч корректор немени сатсаңыздар болот. Буну сатуу үчүн мен силерге ыңгайлуу жолдорун айтып берейин. Биринчиден сиздер деген буну каяктан алам деп ойлосоңуздар болсо, буларды сиздер оптовый ценадан, ар кайсы базарлардан, аптекалардан алсаңыздар болот. Жана буну биртке кымбатыраак кылып туруп Instagram, Telegram, YouTube тармактарынан, соцсети тармактарынан сатсаңыздар болот. Сиздер сатканда жөн сатпай, бир врач, тааныш врачыңар же врачты бул ошо корректорду жакшы деп баалалап берсеңиздер, ошо реклама кылып берсе ошо врач, элдер аябай кызыга баштайт. Жана буну аябай акчаны кайтарып алсаңыздар болот. Үчүнчү бизнес бул Кыргызстанда жок бизнес. Сиздер деген бул ар кайсы товар, продукты, тамак аштарды доставка кылсаңыздар болот. Бул доставка деп сиздер коронавирустан кийин аябай күчөйт. Бул доставка сиздер ойлогоңуздар өзүңүздөр курьер болуп доставка кыласыңар деп. Бул доставканы сиздер курьерный компания деп ачып алып, Instagram же приложение жазып алып, курьерный доставка деп ачкандан кийин сиздер ошо работниктерди чогултасыңар. Ушу коронавирус бүткөндөн кийин элдер эки жака чыккысы келбей орун жок туруп алабыз деп коркушат. Сиздер ошо курьерный компания кылып алып аябай акча тапсаңыздар болот. Кыргызстанда жок бизнести айтып берип атам мен силергечи. Интернет аркылуу бизнес жасоо бул кандай деп ойлоп жатсаңыз, сиздер деген ар кандай семинарларды өткөрсөңүздөр болот. Сиздер өзүңүз
эмнени билесиңер ошолорду интернетке жайып семинар өткөзүп, закрытый телеграм клуб өткөзүп алып ошол жака өзүңөрдүн билимиңерди күчөтүп ошол жака салсаңыздар болот. Азыркы учурда деген жатып эле акча таба бергенде эле жашабашат. Ошо сиздер үйдөн чыкпай эле аримге семинар, обучение бирдемкеге акча төлөтүп жатсаңыз да акча таба аласыңыз. Менин телеграм каналыма подписка кылсаңыздар, ошол жака мен деген кантип бизнес кылуумду үйрөтөм, кандай идеялар келтирip үйрөтөм. Бизнес жөнүндө суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Телеграмдын каналдын ссылкасы описаниянын астында болот, видеонун астында болот. Карап, каналга подписка кылып, телеграм каналга подписка кылсаңыздар болот.